Assalamu alaikum урматтуу жалпы биздин жамаат барыңыздардын жараткан Аллах Таала ушул ыйык Рамазан айынан баштап ушул мына аз калды акыркы 10 күнүндө иншалла чын ыхлас менен жүрөктөн чыккан ибадат дуаларыңыздарды жараткан Аллах Таала кабыл кылган болсун барыңыздарды иншалла. Ар бир карам таштап ушул мешитке келип таравих намаздарды окудуңуздар, көптөгөн дуаларды кылдыңыздар, туткан розоңуздарды жараткан Аллах Таала мен жакшы түрдө кабыл кылып, акыретте эселеп иншалла сооптор берген болсун, 70 эселеп иншалла. Ошондой эле бүгүнкү биздин жалпы Абу Ханифада окуган биздин балдар жамааты, кыздар жамааты, кыздар жамаатында дагы 3 кадым кылып бул жактан азыр дуа кылышты. Азыр бул жердеги балдар жамаатынан жалпы 5 катым болду. Ошол 5 катымды иншалла Куран окуп, бул дүйнөдөгү тиригинде анан өтүп кеткен маркумдарга жалпы дуа кылабыз иншалла. Себептинде бүгүн Алла Тааланын эң бизге берген белеги, эч кандай кадыр кечеси 80 жылдык ибадаттан жакшы дейт. Не себеп дегенде, билесиңер буга чейинки жалпы коомдор, жалпы пайгамбарлар, мисал үчүн билесиңер, Нух пайгамбар 950 жыл жашаган, Хут алейхиссалам 300 жыл жашаган, ар бир пайгамбарлар көп жылдар жашап өтүшкөн, көп сооп иштерди жасап өтүшкөн. Ошонун катары менен ошол себептен алар ээрчиген таква коомдор болгон билесиңер, ушулардын арасында Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга да ошондой бир Аллах Таала белек кылат да, чтобы сенин үммөтүң 70 жыл жашайт, бирок ошол 70 жылда дагы жетишпей калган үчүн, жакшы сооптарды иш кылам деген ыхластуу адамдар үчүн атайын Рамазандын эмне ошол 83 жылдык ибадатка, 83 жылдык ошол ибадатка татыктуу бир күндү беребиз деп Аллах Таала ошол жерде Кадыр кечесинде Кадыр сүрөсүн түшүрүп, ошол жерде Кадыр кечесинде Аллах Таала ошол акыркы 10 күндүндө издегиле деп ошол нерсени жалпы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнө белек кылган. Ошон үчүн билесиздер, кимде ким ушул Кадыр кечелеринде иншалла чын ыхлас менен жакшы ниет кылып дуа кылган болсо, Аллах Таала күнөөлөрүн кечирип, ошол дуасын кабыл кылса 80 жылдык ибадатын алат. Аллах Таала бир 60-70 жаш өмүр берген болсо иншалла, ошол өмүрүнүн дагы 80ди кошсоңуздар канча болот экен? 150 жылдык ибадат кылган болуп эсептелесиздер иншалла. Ошого азыр Куран окуйбуз иншалла. Андан кийин жалпы бизден ошол сооп үмүт этип, биздин бир туугандарыбыз ошол Telegram групп аркылуу өздөрүнүн жакшы каалоо тилектерин кыскача бизге таштап өткөн. Ошону Мырзаким агай атап өтсө, анан Сабыр агай бул жакта Куран катымдын дуасын окуса, жалпы биз амин деп турсак, А'удhu billahi minashshaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas-sıratal mustaqim. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Allahümme erhamna bil Kur'anil azim ve cealhu lana imama ve nura ve huda ve rahma. Amin. Allahümme zekkirna minhu ma nesina ve allimna minhu ma cehilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديننا التي فيه هو عصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لي آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم القاك فيه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Amin. Osmanali Bulatbek. Армаган оразыңарды Аллах кемче кабыл кылсын. Аллах канча өмүргөн берсе, ошол өмүрдө бекем иман менен берген болсун. Эки дүйнөлүк бактылуулукту ар бир мусулман бир туган насип кылсын.
Нурсейит ата-энеме ажылыкка барууну Кудай Таала насип кылсын, дуа кылып коюңуздар. Атым Самат максатым каруу болуш, дуа кылып коюңуздар. Рыспек жакында батир алып жатабыз, ошого Аллах Таала жакшы батир насип эткен болсун. Ахмат атай үй бүлөмө ден соолук жана үй салайын, ата-энеме умрага жөнөтөйүн, Куранды кыраат хафиздерден кылсын, дуа кылыңыздар. Кубатбек булдужаны жана акырет бактылуулугун суранабыз. Нурлан алган илимибизге береке берсин, Куранды аягына чыгалы ажыга барганга насип кылсын. Үйлүү жайлуу бололу мусулман бир туугандарга 2ден аял насип кылсын. Бакталы алган сүйгөн пенде, Аллах сүйгөн пенделерден кылсын, 2 дүйнө балыктуу насип этсин. Аллахым апам ооруган жерлерине шифа берсин. Куштар Исаков бүгүн эжем кыздуу болду, дуа кылып коюңуздар. Ахмат Гайыпкулов Мадылымбек 4 жылдан бери перзенти боло албай жатат. Ошо досума да дуа кылып, перзент сурап дуа кылып коюңуздар. Аллах Таала перзент берсин. Абибиллаев Хутман Гулида семейный проблема болуп жатат, дуа кылып коюңуздар. Аллах Таала мунтук берсин. Азабос келинчегим экөөбүз бала боло албай жатабыз. Жалпы жамаат дуа кылып коюңуздар. Орозбек Исманалиев менин үй бүлөмө, ата-энеме, жакын туугандарыма, мекендештериме 2 дүйнө бактылуулук, жалпы дуа кылып коюңуздар. Эгиз уул кыздар насип этсин деп дуа кылып коюңуздар. Исманалы, Самат, Мама, Исраил, Салтанат, Имарали ушул маркумдарга жалпы дуа кылып коюңуздар. Жыргалбек менин атым Бакыт Каниев, Тилек Каниев, Тополон Канет, Токтомамбет Каниев, Замир ушул маркумдарга да жалпы дуа кылып коюңуздар. Бакыт Эсен жана дүйнөдар агаларга бала тилеп дуа кылыңыздар. Эдил Уметалы кызы Самара маркумдарга дуа кылып коюңуздар. Разак улу Эгемберди, Жумай кызы Саламатхан, Осмон кызы Зайнакан жалпы дуа кылып коюңуздар. Анвар атасы Илшат, агасы Рустам, апасы Анашхан жана жакын туугандары Ришат, Хадия, Жубайы Гүлнара, балдары Илшат, кыздары Сафия жана ушул инсандарга жалпы дуа кылып коюңуздар. Эркин агабыз Жапар кызы Канкыз, Мырзакарим атам ушул инсандарга дуа кылып коюңуздар дейт. Азат чоң атам Жеңишбек, чоң энем Бакен, атам Муламбек, таятам Турсунбек, тайенем Айымкан маркумдарга дуа кылып коюңуздар деп. Акылбек кызы Динара жакында операция болуптур, ага да дуа кылып коюңуздар дейт. Махмат уулу Курсанбай агабыз маркум экен, дуа кылып коюңуздар. Саматов Садилла маркум экен, дуа кылып коюңуздар. Баторов Саур агабыз да маркум экен, жалпы үй бүлөсүнө да дуа кылып коюңуздар. Амин. Алхамдулиллахи Rabbil Alamin. Бүгүнкү ушул жердеги ар бир дуа, максат, тилектерди айткандардын Кудай Таала тилек максаттарын кабыл кылсын. Жана Аллахым тирүүлөрүбүзгө бекем ыйман, хидаят, туура жолунда бекем болуу насип кылсын я Rabbil Alamin. Өткөндөрдө өзүң ырайым алгын, Фирдаус бейишинен орун берген я Rabbil Alamin. Жаткан жерлерин бейиштен болгон бир бакчаң я Rabbil Alamin. Жараткан Аллах Таала эсептерин жеңил кылып, Фирдаус ала бейишинен насип кылган я Rabbil Alamin. Жараткан Кудай Таала ушул жерде олтурган жалпы жамааттын кандай гана максат тилектери болгон болсо ошол нерсеге жеткизгин. Жана ушул жерде отурган жалпы жамааттын өтүп кеткен жалпы маркум ага эже карындаш маркумдарын Аллахым өзүң дагы бейишиңди насип кылган я Rabbil Alamin. Аллахым өзүң эсептерин жеңил кыл я Rabbil Alamin. Аллахым тирүүлөрүбүзгө бекем ыйман, хидаят берип, адалыңдан ырызык берип, арамдан алыс кылып, исламда иманда бекем болуусун насип кыл я Rabbil Alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الذين آمنوا ومن الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا اطغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته Жаратқан Аллах Таала ушул айларда Аллах Таала ар бирибиздин ушул туткан розада Аллах Таала камыл кылган болсун я Rabbil Alamin. Ката кемчиликтер болсо Аллах Таала өзүң бизди кечир я Rabbil Alamin. Сен кечирген жакшы көрөсүң я Rabbil Alamin. Сен мээримдүүсүн өз мээримиңден ал я Rabbil Alamin. Ушул айларда Аллах Таала бардык ушул сыртта жүргөн, чет өлкөдө жүргөн бир туугандарыбызды Аллах Таала жүрөктөрүнө бекем ыйман бер,
Ya Rabbil Alamin, adaşkan bir tuğandarın yüreklerine beken iman berip oşol Peygamberin sünnetinden yaşap oşolları tuğra joğa salıngan bizim jigitlerdi Allah Taala sebepkar kıl ya Rabbil Alamin. Peygamberin sünnetinden yaşap oşol sünnetli bir tuğandarga jetsinge barızga nasip kılgan basın ya Rabbil Alamin. Uşul kayda jaratmakta her bir amin dep turgan jöklerin tüküründegi jakşı oytilgen maksatlarını Allah Taala eң жеңил түрдө өзүң жеткизи ya Rabbil Alamin. Uşul Kadir'in keçesinde Allah Taala cemaatımızın Allah Taala berekesini ber, cemaatımız aytpa cemaatımızga Allah Taala berekesini ber. Göğüt ya Rabbil Alamin. Din yolunda barımızda kadamlarımızda beken bul ya Rabbil Alamin. Yüreklerimizge beken iman ber ya Rabbil Alamin. Amin dep turgan oturganlarımızın barımızın atinlerimiz Allah Taala çın densoluk ber. Bizni kişinekey kezinde kandan berim töp karamasa Allah Taala karagan kezinde şunda benim meyrimini ya Rabbil Alamin. Şu Kırgız elimizge Allah Taala el jerimizge tınçık bolsun, memleketimiz tınç bolsun. Bizde Allah Taala şu nasip etti inşallah şu gelecekte Kırgızstan elimizge barıp elimizge, jerimizge ömrümüzün ayağına çemir hizmet kılın barıza nasip kılgan bolsun. Başka ellerde, başka memleketlerde Allah Taala bizim memleketin önü üstünde Allah Taala özün bir yardım ber uşul bizim jigitlerdi gelecekte bir sebepkar kıl ya Rabbil Alamin. Orozdaycı şul jerdegi oğuz açılıp damdatırıp ошол жерге себепкер кылган биздин ушул жалпы жигиттерибизге түнү күнү ушул жерде чуркап жүргөн Allah Taala эселеп сооптарын берген болсун кызматтарына кимге эмне жетирген болсо ой ачырган болсо эмне жакшы иштерди кылып ушул жерде ихсан кылгандардын баарын Allah Taala ахиретте Фирдавс ала бейишинде мөҗем иштерин Allah Taala насип кылган болсун. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar bi rahmetike ya erhamer. Allahu ekber. Ушул жерде отургандарды жалпы мусулмандар менен кошуп, ордо туткандар менен кошуп, ушул жердеги эжекелерибиздин, агаларыбыздын бардыгын Алла Таала дуаларын кабыл кылган болсун да. Бир туугандары менен, жана ата-энеси менен, бала чакасы менен ушул дүйнөдө ыймандуу көз жумууну насип этсин. Ушул ыймандын 5 негизин аткарып, намаз окуп, зекет чыгарып, орозо тутуп, мына бүгүнкүдөй ошол менен бирге ыйык жерлерге барууну насип этсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көргөн Меккени жана Мединаны анан кийин ошол жерлерге барып, ошол жерлерди көрүп, сыйынып, ыймандык кызматын өтүүнү насип этсин иншалла. Жана ыймандуу кылсын, акыл эс берсин, сабыр берсин, ден соолук берсин. Ошон менен кошо ушундай чөйрөдө өзүнүн динге салымын кошууну насип этсин. Тилеген ой максаттарыбызга жеткизсин. Буюрса кийинки Рамазан учурунда мындан 10 эсе 100 эсе көбүрөөк болуп ушул жерде топтолуп отурган болайлы. Амин, амин, амин. Алхамдулилlah Rabbil alamin. Булана сакал бериңиз бар. Салату ва салам хайрун курак аммабат жараткан мээримдүү Аллах субхана таала чексиз макталар болсун. Пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салlam Аллахтын салам салаваттары болсун. Жараткан Аллах бергенине да шүгүрлөр болсун. Ey Аллахым ушул бүгүнкү күндүн кадыр кечесине берекелүү болгон ey Аллахым. Элдик тынчылыкта, токчулукта ушул жерде Аллах канжатын аминде турган инелерибиз, байкелердин денсаулыктары менен, өмүрлөрү менен, ырыскылары, өмүрлөрүнүн берекеси менен Аллах алган илимдер жугумдуу, пайдалуу илимдерден болсун. Акытта ата-энелерине нурдан болгон тажы кийгизген Аллах насип кылган болсун. Жамаат кылсын ey Аллах, өзүңдүн диниңе бекен болуун Аллах насип кылгын. Жараткан Аллах ушул бойдок өлкөлөрдө ey Аллахым бүгүнкү түндө албай эртеңки албастан бир баш, эки баш болуп Аллахым булар тынчырбесин. Maşu bizim Abdülhanif dini ilim borbanlara solih ümmetlerine gelişim fayda oluşmak nasip kılan bulun. Özünden başka şerif koyalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ümmet müvede salihin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ümmetin kıyamet şafayl. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed min afet kum minan niran. Allahümme arzukna şafata kıyamet. İnneke la tuğful miyadak alamin. Allahu Ekber.